Эми мен дайым эле ичип мас болбойм, бирок кээде эми майрамдарда болуп калат. Мен өзүм красавчикмин деп ойлобойм. Ошол эсимден кетпейт. Ошондон Даниярды ойлогон болчу да жаман бала окшобойт. Кошулбай эле койсомбу? Кошулбай эле койсомбу деп. Жок, чаттаган эмесмин. Ушу таблицаны даже бештикин жакшы билбейм да. Клипти карызга тартып берчи деген ырчылар барбы? Ооба, андайлар бар. Көп эле болот. Даже дегенде даже билбей атам да. Истек болду. Салам Супер ТВнын көрүүчүлөрү, эфирде Оо жок оту суроо долбоору. Бүгүнкү менин коногум клипмейкер Эрни Сыдыков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгачкы эле суроом, Эрни Сыдыков бул ким? Эрни Сыдыков бул жөнөкөй эле карапайым адам. 3 баланын атасы. Бактылуу, үй бүлөлүү. Клипке тартылган кыздар сизге чалып тийишкен учурлары болгонбу? Эми клипке тартылган бар эле эмес, арасында болуп калат кээде. Бирок клипке тартылбай эле мындай эле чалгандар болуп калат. 18+ клип тартуу сунушу түшсө, тартат белеңиз? Жок, андай тартпайт болчу. Тартпайт болчусу. Сиз тарткан эң кымбат клип кимдики жана канча турат? Эми эң кымбат клип $3000 тегерегинде болуп калат. Клипти карызга тартып берчи деген ырчылар барбы? Ооба, андайлар бар. Көп эле болот. Алардын да шартына карап тура түшүнүп кээде тартып берем. Карызга тарттырып акчасын бербей жүргөндөр кимдер? Карызга андай жок, бирок баары эле берет. Баары эле берет, э? Чыгармачылыкта досторуңуздун ичинен эң жакыны ким? Данияр Ерматов. Инстаграмда чыгармачылык досторуңузга көп тийишип, шылдыңдайсыз. Алар чычалашпайбы? Жок, алар чычалашпайт. Себеби биз достор менен аябай көп тамашалашабыз да. Алар мен жөнүндө даже пост чыгарып ийишет, тамашалапчы. Кээде мелдешип кетебиз да, сен жөнүндө чыгарып койдум десе, жок десең, чыгарып коет да, анан кайра бир өчүрүшөт. Анан интервьюларга барганда мен жөнүндө көп тамашалашат. Мен алардын тамашасын тура түшүнөм, көтөрөм дегенде, анан аларды эле тамашалап коем да, кээде. Тарынышпайбыз деле бири-бирибизге. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Мен өзүм красавчикмин деп ойлобойм. Эл катары эле. Эмнеге сиздин атыңыз Эрнис? Мен атым Эрнис деп өзүм атам койгон да. Достор менен жүрүп, коюшкан экен, билбейм эмнеге Эрнис. Эрнис деген немистердин аты экенин билем. Чечмеленишин жакшы билбейт экенмин. Өзүңүз да немистерче жүрөт окшойсуз, бүгүн саат 2-ге чакырсак, 2-ге 15 мүнөт калганда келип бизди күтүп турасыз ушул жерде. Жок, кече аябай кеч жаткам, таң атайын дегенде уктап турсам, чочуп кеттим, уктап калган окшойм деп сразу шашып кийинип саатты карасам, анан эме экен. Кичине эрте экен, анан келе берейинчи деп келе бердим да. Эмне мычарыгсыз? Билбейм, мен мектептеги боюнча салмагым ошондой да. Мектепте 60 кг болсом, азыр деле 60 кг. Мушташып, таяк жеген учурларыңыз болду беле? Мектепти бүтүп шаарга жаңы келгенде Данияр Ерматов менен таанышкам да. Ал убакта Данияр ырдабайт болчу. Ошондо Данияр аябай мындай спортко барып, кепканы монтуп басып кийген балдар бар, спортивный кийинип жүргөн бала болчу. Досум мушташкым келатат дейт. Кандай урушкум келатат десем, жөн эле мушташкым келет, жүр мушташпайлы. Ошентип балдар менен урушканбыз да. Ошол эсимден кетпейт. Ошондон Даниярды ойлогон болчу да, жаман бала окшобойт. Кошулбай эле койсомбу? Кошулбай эле койсомбу деп. Клип тартып жаткан учурда сулуу кыздарга суктанган учурларыңыз болду беле? Ооба, болгон. Эми суктанганда моуну Бойдок кезде көбүрөөк суктанчысыз? Мындай суктанганда кандай десем, мындай татынакай кыз экен деп, мындай симпатия деп коет го, ошондой болот. Анан бир кызды монтуп, клипке тарткан кызды сүйүп калып, артынан чуркап, андай болбойт да. Бойдок кезде канча кыздын артынан чуркадыңыз эле? Бойдок кезде эми ал убакта көп деле кыздар менен жүргөн эмес экен. Бир 3-4 кыз менен жүргөм негизи жашоодо. Жок, буну кошпой эле койчу. Келинчегиңизден коркосузбу? Эми коркпойм, мындай сыйлайм да. Кезде көп деле кыздар менен сүйлөшкөн эмесмин да. Наоборот, мага көп ал убакта кат жазчу да. Кат жазчу, агенттен жазчу. Ошондой кыздар көп болгон.
Агентке канча жашыңыздан бери кирип баштадыңыз эле? Агентке студент кезде киргенмин. Где-то канча десем, жашым билбейт экенмин ошо. 3-курстан, 2-курстан баштап киргенмин да. Эгер жүрөгүңүз болбосо, кайсы органыңыз менен сүйөт элеңиз? Жүрөгүм болбосо, көзүм менен сүймөкмүн. Башка кайсы каякына сүйөт? Эмнеге көз? Мисалы, бөйрөк менен деле же. Мен сени бөйрөгүм менен сүйөм деп айтып берейинби, кандай болосуң? Мен ойлойм, негизи мындай жүрөк менен сүйөт, анан көз менен мындай жактырат. Ошон үчүн мен көз менен сүйөт болушум керек. Орган десең, сен ички органды айтып атасыңбы? Мисалы, кайсы жериңиз менен? Өкпө менен балким. Жок. Таластык болсо мисалы. Мен көз менен эле сүймөкмүн. Көз менен эле сүймөксүз. Сүйүү деп калдыңыз, ошо сүйүү сиз үчүн эмне? Бул негизи мындай оор суроо да. Сүйүү дегенди ар бир адам өзүнүн түшүнүгү боюнча чечмелейт. Мен түшүнүгүм боюнча сүйүү деген бул кандай десем, адамдын ички дүйнөсүндөгү бул нерсе да. Аны мындай сүйүүнүн теориясы болбойт негизичи. Ошон үчүн сүйүү деген бул не деп койсом, ловый жвачка деп коем. Неге орбитпес деп койдум. Сүйүүнүн чечмеси көп. Ар ким мен өзүмдүн ичимде түшүнөм, бирок ошону айта албайм да сөз менен. Жубайыңыз экөөңүздөр берген маекте экөөбүз ага ини дейбиз деген элеңиздер, ошондо ким агасы анан ким иниси болуп калды? Биринчи ага ине катары эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Эми ал мындай мааниде айтканбыз да. Көп жаңы үйлөнгөндө сүйүшүп, күйүшүп ушундай го. Анан бара-бара жыл өткөн сайын, балдарың чоңойгон сайын ошол нерселер кичине мындай жоголот экен да. Эми жоголбойт, азаят да. Ошол сыяктуу бири-бирибизге мындай сизди бир туугандой эле көрөм, ушундай жакшы көрөм деп калат. Анан ушунда агаң болот экен мына деп коем, ошон үчүн мен агасы болуп калам да. Жеңеңиздин таарынычын кантип жазасыз? Эми ар бир эле аялды жакшы сөздөр менен айтсаң, баарын таарынча бат жазылат да. Ошон үчүн таарынганда жакшы сөздөр менен, жакшы комплименттер менен. Эгер такыр макул болбой жазылбай койсочу? Жазылат. Себеби мен өзүм аялдын сырын аябай жакшы билем да. Көкпетсизби? Жок, мен көкпет эмесмин. Хамелеондун тили өзүнүн денесинен 2 эсе узун экен да. Айымдардыкы канча эсе узун? Айымдардыкы 10 эсе узун болуп болуш керек. Эми ар айымдыкы ар кандай да. Кой сойгонду билесизби? Жок, кой союп көргөн эмесмин. Эмне үчүн? Ошону билбейт экенмин. Союп көргөн эмессиз. Үйдө деле сойгондо агаларым соет да дайыма. Бирок кармашып, жардамдашам, анан мындай өзүм союп көргөн эмесмин. Айдоочулук күбөлүктү окуп алгансызбы же сатып алгансызбы? Чын айтыш керекпи? Чынын айтыш керек. Сатып алгам. Бул жакта бардыгы чынын айтсаңыз жакшы болот. Сатып алгам ооба. Чай көп ичкендердин катарындасызбы? Жок, мен наоборот суну көп ичем. Чайды көп ичем. Өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз? Мен өзүмө жакпаган сапатым ба? Жалкоомун кээде. Жумуштар көбөйүп кеткенде кылым келбей калат, ошол жалкоолук сапатым жакпайт. Даңазалуу Доор сериалын көргөнсүз да, Жок, көргөнмүн. Турецкий сериалбы? Ошондо Султан Сулаймандын ордунда болгуңуз келеби? Конечно, болгум келет. Даже деген сөздү кыргызча которуп бериңизчи. Даже дегенди? Даже билбей атам да. Даже деген... Мисалы, сиздин оюңуз? Даже... Анан деген сыяктуу болуп калбайбы? Жок, даже деген сөз. Даже дегенди көп колдоном өзүм дагы, бирок ошонун кыргызчасын эч ойлонбоптум да. Уже деген сөзчү? Уже деген мына деген да. 9 жети канча? Ох. Таблица жаттагансыз да, э? Жок, жаттаган эмесмин. Таблицаны даже 5тикин жакшы билбейм да. Аз айтсам уят болуп калат. Мектепте канчага окугансыз? Мектепте чын айтыш керек, мен кыйрат деле жакшы окуган эмесмин. 3-4 окусам керек.
Университетте эле ошондой окугам да. Бирок университетте өзүм кесибим боюнча жакшы окушум. Калган сабактарды анча окуп атпайм. Эгер клипмейкер болбосоңуз, анда кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Анда шофер болмокмун. Шофер? КамАЗ. Жакшы айдайсызбы, машинаны? Айдоочулук көлүктү сатып алдым деп эле, жаңы эле алып алдым деп эле айттыңыз го. Жок, мен негизи 8-классыман бери эле машина айдайм. Анан КамАЗда кичине айдап калгам. Атам КамАЗ болуп жүргөн да. Анан ойлочумун, эгер оператор болбосом КамАЗ айдайм го депчи. Анан тилекке каршы оператор болуп калдым. Ошончо КамАЗ болбой калдым да. Канча жылдан бери оператор болуп эмгектенип келесиз? Оператор болуп тартып баштагандан 15 жаштан бери камера тартам негизи. Бирок окууну 2011-жылы бүткөм. Ошо анча тартам. Айымдар мас болгондо кечке күлүп жыргап калышат экен. Сиз кандай болуп каласыз? Мен дайыма эле ичип мас болбойм, бирок кээде майрамдарда болуп калат. Мен ичкенде билбейм, бирөө менен деле урушпайт экенмин. Күлүп, жайдар болуп, ачылып дегенде ошондой болуп калам го. Сизди мас кылыш үчүн канча бөтөлкө сыра керек болот? Мен негизи спиртного аллергиям бар да. Мен даже пивону 3 глоток ичсем да денеме кызыл болуп, аллергия чыгып кетет да. Анан ошон үчүн өтө монтип ичип калганча иче албайм. Бир бутылка может жетет. Чебурашка кызбы же эркекпи? Чебурашка мультиктеги карманды айтып атасың. Ооба. Мындай карасаң назик кичинекей баладай көрөм да аны. Ошону кыз бала экен ойлонбопмун, бирок бала го дейм. Кичинекей эркек. Ошо чебурашка ныры-нырдап бербейсизби? Кандайлар? Пусть бегут. Жок. Бирок эле. Унутуп калдыңыз. Макул. TikTok тартасызбы? Мен TikTok ачканмын негизи. Анан көрсө ал жакта монтип күлүп, бийлеп ушундай кылыш керек экен да. Мен серьезный видео тартып киргизип коюптун да. Instagramдагыдай эле киргизип койсом баары шылыңдашып эле кайрадан өчүп койгон. Ошол боюнча иштетпей жүрүп жакында балдарым таап алып TikTok, ошо балдарым кирет, мен өзүм деле көп кирбейм. Азыр чогуу TikTok тартсак кандай дейсиз? Кыскача видео тартып койгойлу. Макул, бирок биле албайм да мен. Оператор тарталы. Давай, макул. Ништяк болду. Анда сизге 1 минутта эркин микрофон болсун. Силерге рахмат. Мени эстеп чакырып койгонуңарга. Ишиңерге ийгилик жана кыргыз элиме тынчтык каалайм. Бар бололу, алдыга өнүккөн жакшы мамлекеттерден бололу. Рахмат сизге дагы келип бергениңиз үчүн. Ишиңиздерге ийгилик, дагы көп клиптерди жарата бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Оужок 30 суроо берүүсүнө күбө болдуңуздар. Сиздер менен мен Рима Кайпекова жана коногум Эрни Сыдыков болду. Биз коштошпойбуз, эмки көрүшкөнчө аман болуңуздар.